Курманбек Бакиев: жарандык согуш отунун тутануусун токтотуу үчүн Кыргызстанды таштап чыгып кеттим. Блогер Шамурза Бөрүкулов экс-президент Курманбек Бакиевди туулган күнү менен 71 жашка толушу менен куттуктап, каалоо тилегин айткан. Аны менен бирге Курманбек Салиевичтин китебинен үзүндү жазып кошо тиркеген. Бөрүкуловдун сөзү төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Урматтуу Курманбек Салиевич, сизге чын ден соолук, бакубат жашоо, үй бүлөңүз менен кайда болсо да аман жүрүңүз. Тагдырдын жазганына баш ийип, өз мекенинен алыстап кеткен адам гана мекендин чыныгы баркын билип, бул канчалык оор жоготуу экендигин толугу менен сезе алат. Ал түшүндө да ак мөңгүлүү чокуларды, тунук, таза тоо, көлдөрүн көрүп, көктөмдөгү эрте ойгонгон тулан чөптүн, алгачкы жазгы жамгырдын жытын сезип, түбөлүк муз чүмкөнгөн мөңгүлөргө чагылышкан көзү уялгандай болот. Бул чабандын түндүгүнөн бурулдап көтөрүлгөн көк түтүндү эле ачуу чындык. Арине, бул лирикалуу жагы гана, ал эми турмуш чындыгы. Акын жазган сымал андан алда канча катаал эмеспи? Айрымдар мага мындай деп айтышы да мүмкүн. Сен биринчиси эмессиң. Сага чейин эле бизде бир качкын президент болгон деп. Бирок биздин ортобузда абдан чоң айырмачылык бар. Аскар Акаев өлкөдөн кыжыры кайнаган элден коркуп качкан. Мен болсо түштүктөгү июнь окуясындагы окуялардан соң жарандык согуш отунун тутануусуна бир гана кадам калган кезде аны токтотуу үчүн Кыргызстанды таштап чыгып кеттим. Мага эмне үчүн бул китепти жазуу керек болду? Демейде чоң нерсенин карааны алыстан жакшы көрүнөт эмеспи? Мен өзүм туулуп өскөн, эбак эле талкаланган үйдөн алыста жашап жүрүп, алгач өзүмдүн жана үй бүлөмдүн башына түшкөн оор учурда мага колдоо көрсөткөндүгү үчүн мен ага ыраазычылыгымды билдирген башка өлкөнүн жана анын президентинин коногу катары болуп, эми болсо урматка татыган жараны болуп калсам да, оюмдан Кыргызстаным күндүр-түндүр чыкпай жүрөт. Менин ысымым өз жердештеримдин эсинде. Мен жетектеген заводум үчүн, областтар үчүн жана Кыргызстан үчүн бүт аракетимди жумшап, жасаган жакшы нерселердин баары тең көрүнбөй, менин саясий каршылыктарым абдан далалат кылуу менен шыбашкан булганыч катмардын алдында калып, жалаң гана жаман жагына эстелип калаарын ойлогондо көңүлүм ооруган абалда кабыламын. Балким башка баардык адамдар сыяктуу эле мен деле сынга алууга татыктуу чыгармын, бирок мындай бир беткей, кара ниеттик менен көөлөп жамандоо акыйкаттыкка жатпайт. Анын үстүнө мен кокустан улам гана өлкө президенти болуп калган жокмун да. Менин оорум, сүйүүм жана үмүтүм. Кыргызстаным китебинен 2015 жыл. Кудайым сизди Кыргызстанга келип, чындыкты айтып, ак экениңизди далилдөөчү күнгө жеткирсин алайым деп сөзүн аяктаган Бөрүкулов. Эске сала кетсек, Бакиев Курманбек Салиевич 1949 жылы 1 августта Жалал Абадта жарык дүйнөгө келген. Булак Назар Ньюс KG.
Курманбек Бакиев соц тармактагы куттуктоолор үчүн өзүнүн ыраазычылыгын расмий билдирди. Кыргызстандын экс-президенти Курманбек Бакиев 1 августта 71 жашка толду. Бакиев соц тармактагы куттуктоолор үчүн өзүнүн ыраазычылыгын расмий билдирди. Курманбек Бакиевдин ыраазычылык билдирүүсү төмөндө толугу менен. Урматтуу мекендештер, бүгүн менин дарегиме абдан көп каалуу тилектер келип түштү. Ошондуктан баарыңыздарга жооп берип коюуну туура көрдүм. Мен мекенимден алыс болсом да, көп жердеш, тууган урук, достор менен, тааныбаган адамдар ар кандай жолдор менен, ар кайсыл соц тармактар аркылуу мени бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап жатышат. Анын ичинде ырлар, поэмалар, каалоо тилектер, баталар бар. Менин жүрөгүмдү жылыткан, көңүлүмдү көтөргөн, мага дем берген жылуу сөздөр үчүн чоң рахмат айткым келет. Баарыңыздарга аманчылык каалайм. Ушул оор күндөрү кыргыз элибиз илдеттен алыс болуп, ооругандар сакайып, үй бүлөңүздөр менен түгөл саламатта болуңуздар. Сиздерди терең урматтоо менен Курманбек Бакиев, Булак Назар Ньюс KG сайты. Президент түрмөдө көз жумган Азимжан Аскаров тууралуу пикирин айтты. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 1 августта Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын 1 радиосуна маек курду. Төмөндө мамлекет башчысынын маегинин тексти менен берилет. Өлкөдөгү айрым укук коргоочулар жакында эле кайтыш болгон Азимжан Аскаров боюнча билдирүүлөрдү жасашты. Бул маселеге ар кыл өңөттө мамиле кылгандар бар. Бул иш 2010 жылдан тартып Кыргызстандын элинин, дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп келди. Соттун ар кандай инстанцияларына эки тарап тең кайрылып жатты. Эл аралык норма дагы сакталды. Кыргызстанда мыйзам үстөмдүк кылышы керек, ал эми мен сот чечимдерин комментарий кылганым туура эмес болуп калат. Азыркы пандемия шартында тилекке каршы көптөгөн жарандарыбыз каза болушту. Ушул айт күндөрү жакындарын жоготкон жарандарыбызга ким болбосун дагы бир жолу баарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жараткан Кудай жерибизге тынчтык, элибизге жакшылыктарды берсин деп тилейм. Ушул апаатты дүйнө эли менен бирдикте жеңели. Ар бир үйгө жакшылыктарды, ийгиликтерди каалайм. Урматтуу президент мырза, кезектеги баарлашуубуз үчүн сизге радио угармандардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, сиздерге да жакшылык, ийгиликтерди каалайм. Маалымат булагы Назар Ньюс KG сайты. 24 жаштагы Аскат Асыкуловдун өлүмү шектүү 2 айга камалды. Масабалда руль башкарып келе жатып 24 жаштагы велосипедчен баланы сүзгөн айдоочу 2 айга убактылуу кармоочу жайга калтырылды. Бул тууралуу маркум Аскат Асыкуловдун бир тууган агасы Азиз Жийдебаев билдирди. Маалым болгондой, шектүү 30 сентябрга чейин кармалат. Кечээ 1 августта Талас райондук сотунун астында 100гө жакын эл чогулуп, адилет чечим чыгарууну талап кылышты. Окуя тууралуу. Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы АКПресс агенттигине Таластын Көк Токой айылынын 53 жаштагы тургуну Марслатбек Шералиев жол четинде велосипедчен адамды унаасы менен коюп, андан кийин токтоп турган Mercedes-Benz гигант унаасын сүзгөнүн кабарлаган. Жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Айдоочу адам УКМКнын запастагы подполковниги. 2017 жылы өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиевдин кеңешчиси болгону айтылган. Бирок өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз катчысы Бакай Садыров унаанын айдоочусу Марслатбек Шералиев расмий түрдө кызматта эместигин айтып чыккан. Массалык маалымат каражаттарына туура эмес маалымат кеткен. Бизде ыйгарым укуктуу өкүлдүн кеңешчиси деген штат жок. Ал коомдук жардамчы катары келип жүргөн. Бизде ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктө 33 гана штат бар деген ал. Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн кырсык учурунда Марслатбек Шералиев масабалда болгонун кабарлашкан. 31 июлда унаа уруп кеткен Аскат Асыкулов ооруканадан көз жумганы белгилүү болгон. Марслатбек Шералиев деген ким? Шералиев Марслатбек Жолдошбекович Талас районунун Талдыбулак айылында төрөлгөн 3 баланын атасы. Ташкенттеги электротехникалык институтту аяктаган. Эмгек жолу. 1985-87 жылдары Афганистанда аскердик милдетин өтөгөн. 1990-92 жылдары Лениполь районунда байланыш тармагында иштеген. 1992-2007 жылдары улуттук коопсуздук кызматында иштеген запастагы подполковник. 2007-2011 жылдары жер үй ишканасында коопсуздук кызматынын жетекчиси. 2011-2016 жылдары Афган согушунун Талас облусундагы ардагерлеринин уюмунун жетекчиси. 2016
2013-2017 жылдары УКМКнын антикоррупциялык системасы боюнча Таластагы коомдук кабылдамасынын өкүлү. 2017 жылдан бери Талас облусунун жетекчисинин кеңешчиси. 2019 жылдын январ айында Талас районунун акими кызматына талапкерлердин бири болгон. Булак Турмуш КЖ.